Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинен эң ири базар аталган Дордойдо Кытай, Европа, ошондой эле Кыргызстандын өндүрүшүнөн чыккан товарлар сатылат. Дерлик 20 миңге жакын контейнер жайгашкан бул жерде айрым соодагерлер контейнерди ижарага алып иштешчисе, айрымдары жер үчүн акы төлөп эмгектенишүүдө. Саламатсызбы, сиз Президент Жапаров программасын көрүп жатасыз. Бул берүүнү мен дал ушул базардан баштоону туура көрдүм. Эмне үчүн алдыда айтып берем. Дордой базары базар болуп кандай түптөлсө ошол бойдон. Дегенибиз кыйратып деле өзгөргөн эмес. 30 жылдан бери иштеп жаткан базар ээлери албетте байыса керек, бирок бул базардын кейпи Азыр Дордой базарында көпчүлүк соодагерлер ушундай 20 тонналык контейнерде соода кылышат. Бул жерде болсо кышында аябай суук, ал эми жайында болсо ысык болот. Анан шарттарын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мисалы, ушул жерге кышында үшөөс үчүн жылыткыч сайып иштетүү үчүн могул жерди жанагындай пленка менен тосуп, жылыткыч сайуу үчүн уруксат алыш үчүн 27 миң сомдон төлөшөт экен. Бирок көпчүлүк соодагерлер буга 27 миң сомду дагы дароо сезон жокто төлөп койгонго шарттары жок. Соодагерлердин арыз муңу бирөө эле, ал патент системасы менен иш алып баруу. Эмнеге дегенде бул жактагылардын дээрлик бардыгы контейнерлерди ижарага алышып, күн кечиришерин айтып жатышты. Ижара төлөйсүз же өзүңүздөр? Арендага канча төлөйсүз? 40 миң. Мисалы 40 миң төлөйсүз. Патент канча төлөйсүз? Дальше больше 46-47 миң келет да. 46-47 миң сом төлөйсүз. ККМ'ди мен иштеп келгенмин, мага кыйынчылык эле жок. ККМ менен иштеп келгенсиз, сизге кыйынчылыгы жок. Ооба, Астанада. Наоборот, арзан түшүп калышы мүмкүн, эгер процент аскызачы. Шарты жок мына, өзүңөр көргөндөй эле. Отопление алайын десек, сразу вперед сурайт. 23 миң сурап атат азыр. Ошо жылуулук дегенде мен мындай түшүндүм да, бул жерге бир мындай тосот экенсиздер, анан жылыткычты сайып койгондо ошого отопление ошол да. Ал канча төлөйсүздөр ага? Ага деген азыр эми ай сайын төлөйбүз да, ай сайын төлөй турган болсок 4 миңден төлөчү мурунчу. Азыр эми период сурап атпайбы? Сразу 23 миң бериш керек, анан кийин жылуулук берилет. Аны дагы жана жылыткыч сайганга уруксат берет. Уруксат берилет. Азыр 23 миң берсең жылуулук аласың, 23 миң бербесең ушинтип эле турасың кышы менен. Эме жок, шарт жок. Бул ижара арендага Канча төлөйсүз? 30 миң төлөйм. 30 миң плюс патенти бар, охрана бар, 1600 сом. Жылуулукчы? Жылуулукка светке төлөйм, мен отопление алдым. Отопление алганга дагы бул жерде лимит бүтүп калды деп жөн бербей атат. Соодагерлердин минтип даттангандыгынын жөнү бар. Анткени алар базар ээлерине контейнерлердин акысын, жер акысын төлөп келишет. Бирок олчойгон акча алып, байыган ошол ишкерлер салык төлөшпөйт. Кеп мына ушунда. Анткени ККМ аппараты бирсиз, мындайча айтканда, ири суммага контейнерлердин ижарага берип, салыктан качкан ишкерлердин бетин ачууга өөлгө болот. Gördüңөрбү туугандарымна? Азыр араңардан ким ушул 3 миң долларга контейнерин арендага берет ушуларга десе келбейсиңер, чыкпайсыңар бирөөңөр. Туурабы же туура эмеспи? Биз силерден эмес, сизден эмес, контейнерде отуруп аткандардан. Биз ошол 3 миң долларга, 5 миң долларга чейин арендага ай сайын берип аткандардан салык төлөгүлө деп атат. Алар алат да чөнтөгүнө бүттү кетти, бир тыйын салык жок. Бир тыйын салык жок. Биз силерге карапайым элге мына. Мен былтыр келгенде айткам, эгерде ККМ кире турган болсо, 8 миллион сомдон товарың ашпаса, товара боротуң. Бир тыйын төлөгө патент да калба дегенбиз. Патент да алба. Эч акча бербейсиң, ушундай болду. Президент Садыр Жапаров базарларда патент менен иштөө убактысы жарым жылга калтырылганын билдирди. Bardığım ben 3 ay ettim, 2 günden beri bardığım 3 ay ettim, men iyul kaçayım, ben aytdım, kanday işlep atsa toktop turgula, uşul boydan işlep dursun dedim, antkeni salıkçılarımız özülörü dayar emesi eкен. Базарга ККМ аппараттарын киргизүү көмүскө экономиканы ачыктоо саналат. Эмнеге деп суроо салып жатсаңыз, буга бир мисал.
Кытайдан Кыргызстанга өткөн товарлардын көлөмү 14 миллиард долларды түзөт. Бирок бул көрсөткүч статистикалык маалыматтарда болгону 4 миллиард доллар деп жазылып келет. Демек калган 10 миллиард доллар акча көмүскө экономикага кирүүдө. Жөнөкөй тил менен айтканда, Кытайдан Кыргызстанга өткөн товарларды ишкерлер дүңүнөн сатып жиберишет да, эч кандай салык төлөбөй, салыктан качып кетишет. Мындан ары формалдуу түрдө тыйындап гана салык төлөмүш болгондор жана контейнерлерин миңдеген жашыл акчаларга баалап карапайым соодагерлерди уайымга салгандарга чара көрүлөт дегенибиз, базар ээлери дагы соода орундуктарынын ижара акысын төмөндөтүшөт. Азыр бул Дордойдогу бул катар жалаң дүңнөн саткан контейнерлер экен, дүңнөн соода кылышат. Бул жерде тил жактагы соодагерлердин айтымына караганда ижара акылары кымбат деп айтышты. Азыр өздөрүнө сурап көрөлү. 2300 2300 сомбу? доллар. 2300 доллар төлөйсүзбү? Азырынча жанагы ижара акыларын арзандаткыла деп атпайбы? Сиздикин да ижара берүүчү арзандатайын деп атабы? Ооба. Качан дейт? Келет гана мурунку айым өтүп кетти, келет гана да уже эл катары эле чүрүп берем деп. Канча болуп калды? Жарым мыңбы? Ушу жарым чүрүп кетти. Ижарабы же өзүңүздүкү? Ижара. Канча төлөйсүз? 3000 сомбу? Доллар. 3000 доллар, Азыр жана ижара акыларды арзандаткыла деп атпайбы? Сизде ижара берүүчү арзандатайын деп атабы? Сүйлөшүп элекпиз пока ал жөн өзү келе элек го. Сиз ижарадан сырткары дагы эмнелерге төлөйсүз бияктан? Патент төлөйбүз. Патент канча Акчаны төлөйбүз. 7000 сом. Патент 7000 сом, кароолчуга 1600. 1600 сом. Свет көзүнчө. Свет отдельно. Ижара берүүчү свет төлөйбү? Кароолчуларды баары өзүңүз. 2000. 2000 доллар. Жылдык оборотуңуз канча? 8 миллионго жетпейби? Жетпейт, Патент канча төлөйсүз? Патентке 5000. Кемге туура эле карайм. Кем колдонушуңуздар керек? Колдойбуз. Садыр Жапаровду колдойбуз. Кеткенибиз керек. Чоң рахмат байке. Канткен күндө ККМ аппараттарын базарларга киргизүү заман талабы, себеби санариптешүү ыкмасы аркылуу гана товарлар кандайча канча көлөмдө чыгып жатканын билип, көмүскө экономиканы ачыктоонун бирден бир жолу. Эгерде салыкты жашыргандар аныкталса, анда эң оболу социалдык маселелер жөнгө салынат деген кепилдик бар. Бул Ысык көлдүн төп районунда жайгашкан Каркыра жайлоосу. Деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте орун алган. Кышында ак карга оролсо, жайы жашыл чиберге толгон. Айтор жаратылыш кооздугу менен Каркыра өзүнө тартып турат. Мына мен аркамда турган бул Каркыра жайлоосу. Анан ушундан ары көздөй Кыргызстан менен Казакстандын чектешкен чек-арасы бар. Ага чейин 6 километр болгону. 6 чакырымды гана түзөт бул жакта. Дал ушул жерде бүгүн 4 мезгил бою иштей турган чоң тоо лыжа эс алуу комплексинин ушул резорттун курулушу мезгил кутусу салынуу алдында турат. Ага президент Садыр Жапаров өзү катышат. Эгерде бул резорт салынып турган болсо, Кыргызстанга ушул мынакей 6 чакырым ар жакта турган Казакстандан эле бир эле мисал канчалаган туристтер дүйнөдөн канчалаган туристтер келип, биздин туристтик потенциалыбызды көтөрөт. Ошондой эле бул КМШ өлкөлөр арасындагы эң мыкты делген резорт болуу алдында турат. Каркыра тоо эс алуу комплексинин курулушун президент Садыр Жапаров өзү баштап бергени жатат. Ага чейин мезгил кутусу салына турган таш устун дыкат даярдалууда. Анткени ал 100 жылдан кийин кайра ачылышы керек. Ошентип президент Садыр Жапаров Каркырадагы эс алуу комплексинин курулушун баштоо үчүн мезгил кутусун салды. Каркыра жаңы заманбап тоо эс алуу комплекси 4 мезгил бою туруктуу иштейт. Бул деген ички жана тышкы туристтердин агымынын арбышына өөлгө экендигин президент Садыр Жапаров белгилеп өттү. Мындай шартта бүгүнкү мезгил кутусу салынып,
пайдалуу түптөлүп жаткан жана 4 мезгил бою туруктуу иштей турган Каркыра тоо эс алуу комплексинин курулушу мезгилдин талабы, туристтердин күткөн тилеги десем жаңылышпайм. Кезинде инвесторлар долбоордун концепциясына ылайык жыл бою иштей турган комплекс эл аралык деңгээлге жооп бере тургандай курулаарын убада кылышты. Эс алуу зонасы макамына ээ болорун да айтып беришти. Этапы строительства займут 7 лет, поэтапно. Общий проект рассчитывается на 90. Долбоор этап-этабы менен 7 жылда курулуп бүтөт. Бул долбоор 90 000 чарчы метр жерге салынууда. 5 000 адам бир убакта бул комплексте жашап эс ала алышат. Андан сырткары, бул базага күнүнө 50 000 жакын адам келип эс алууга болот. 7 жерден муз тебүү жолдору жалпы 100 чакырымды түзөт. Ошондой эле 8 жерден элдерди бийикке чыгарып ылдый түшүрүүчү жолдор эс алуучуларга кызык болот. Людям постоянно пребывать. Өлкө башчы Каркыра тоо эс алуу комплексинин курулушу менен Кыргыз Бермети ысык көлдүн башындагы Каркыра өрөөнүнүн көркү ачылаарын белгиледи. Чыгышынан Каркыра, батышынан түп суулары Оро багып, Тескей Алатоо, Кырка тоосундагы Чымындысай аймагына салына турган бул комплекске автоунаа менен жетүүгө да абдан ыңгайлуу шарт түзүлөт. Мындай комплекс куруу ниетибизди ишке ашыруу менен жаратылыш ресурстарыбызды элибиздин жана мамлекетибиздин кызыкчылыгына туура пайдаланууга багыт алабыз деп ишенем. Эни жанагы Детикте келмейдей болгондордун акеси таатты, ошону рас кылып атабыз. Кудайым жакшылыгын бере берсин. Каркыра тоо эс алуу комплексин куруу аймактагы туризмди жана экономиканы өнүктүрүүдө орду чоң. Эң башкысы бул эс алуу жайы өлкөнүн мыйзамдары менен жаратылыш коргоо жаатындагы ченемдерине эл аралык экологиялык стандарттарга ылайык долбоорлонуп салынмакчы. Комплексти курууда инновациялык экологиялык курулуш материалдары колдонулат. Дал ушундай командаларын колдогон сүрөнгө алган күйөрмандар мына ошентип 8 декабрь Жазгон спорт комплексинде сапка айланган президент Садыр Жапаров өзү катышкан достук футболдук беттеши башталып жаткан чагы дал ушул тапта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер көрөрмандарга бүйүр кызыткан беттеш тартуулап жатышат. Салтка айланган футбол боюнча Мурас достук турнирине бул ирет 16 команда атсалышууда. Сергек жашоо образын жайылтууга багытталган бул мелдешке мамлекет башчынын өзү катышып жатканы жөн жерден эмес. Спорт эле пропагандалоо эмес, бири-бирин ынтымакка чакырып, элди биримдикке чакырган иш-чара десек дагы болот. Мына бүгүн 6 айдан бери көрүшө электер менен ушул жерде көрүшөбүз. Мекемелер ортосундагы чечилбеген маселелер болот, бири-бири менен жолуга албай жүргөн министрлер болот, баягы орун басарлары болот деген ушундай жерден жолугушуп көп маселе ушундай жерлерде чечилет. Дарбазаны көздөй таамай соккулар, тайпалар арасынан соорулуп чыгуу. Президенттин командасы бул турнирде утуп чыгабыз деген ишеним чоң дейт команда капитаны. Өзүңөр көргөндөй ачык болуп атат, кызыктуу болуп атат. Кудайым буйруп биздин команда болсо оюнду көрүп баарын А бирок былтыркы чемпиондор бул иретте утуп чыгабыз деген деми күч. Негизгиси бул турнир спорт менен жашоого үндөдөн сырткарыда көп жакшы жактары бар. Чемпион болгонбуз. Ошо чемпиондукту биз кайра эле калыштайлы деп атабыз. Ошого аракет кылып атабыз. Президенттин ушул демилгеси баягы министрлерди, бүт органдарды, ушу мамлекеттик кызматкерлердин башын бириктирип футбол өткөрүп жаткандыгы мындай спорттук дем берүүдөн сырткарыдагы эмнелерди баягы бириктирет, эмнелерди көтөрөт деп ойлойсуз? Бул эми спорт ар дайым өзү билимдикти, дисциплинаны алып келет да. Ооба, топ-тоголок футбол өз нугу менен, бирок бул оюн команда менен бирге иштөөгө стимул берет.
Үстүдөн оюндун жүрүшүнө кызуу көз салып отурган топ жогорку кеңештин депутаттары сүрөөнгө алчу көрөрмандарын оюнга алып келбегени менен калың эл колдоп турарына ишеним артышууда. Залдын ичинде колдоочуларыңыздар аз го? Эми биз жалпысынан эле эл өзү келет деп чакырган эмеспиз, бирок кийинкисинде биз эске алабыз, чакырабыз. Жогорку кеңеште футболду жакшы ойногон депутаттардан кимдер бар? Биздин арабызда ошол Ражибалиев Нурлан деген бар. Ал убагында Кыргызстандын сборныйда ойногон, Индияда жана башка командаларда ойноп келген. Ошону өзүбүзчө белгилеп кетсек болот. Анан бизде жалпысынан бардыгы эле жакшы ойнойт деп айтсам болот, бирок бирөөсү дагы атайын футболго катышып көргөн эмес да. Командный дух деп коет. Мисалы биз ушул турнирге катышыш үчүн ичара өзүбүздүн жогорку кеңеш карай турган болсок, биз буга чейин 2 ай күндө футбол ойноп аттык да. Мындай жатканда өзүбүздүн ушундай ынтымагыбызды күчөтүп. Оюндун экинчи күнү чейрек финал, жарым финал жана финалдык оюндар орун алып, мыкты делген командалар алдыга чыкты. Ортой передача здесь и Сабир Жафаров! Вот это гол! Вот какая передача была изящная! Эмоциялар жеңиш үчүн таймаш, ошентип 16 команданын ичинен президенттин командасы биринчи орунду ээледи. Мамлекет башчысы турнирдин негизги максаты сергек жашоо образын жайылтуу экенин айтты жана жеңүүчүлөргө чемпиондун өтмө кубогу 400 000 сомдук сертификатты тапшырды. Эске салсак, президент катышкан Мурас турнири 5-чи жолу өткөрүлүп жатат. Алгачкы турнирде өлкө башчынын командасы биринчиликти багындырса, калган турнирлерде чемпиондук башка командаларга буйруган.